ne diyeyim, şu kızım nevrim ama sen alıp gitse, hep elden yardım sorayız. Жақшына қайда жүрші, жақшына қайда жүрші. 3 айдың içinde şunlar oldu. Ya çok kolumdan gelmeyip, şu karşıtının yokluğundan şu Kırgız elimden yardım sorayım. Demay seni, elden ayı köbülük cümle, köp emet cümle seni. Murdalya. Köp yardım beri değil de şunday, kayrımdılıkты köp kıladı şuğa dep seni köbülük cümle. Köp cümle'nin eli, iki cümle'nin cümle. Adam kızım monda olğandalar seni istey başladım diye suraştı. Şu balаны таба aldı bile. Мен айткым келет, келгиле достор, тилектеш болойлу, жөрөк болойлу, мына ушундай энени урматтаган улуу элдин урпагыбыз биз. Жөн гана чакырык кылгым келет. Келгиле ушул энелердин көз жашын сүртүп, жалгызсыратпай буларга тилек болуп берели биз. Мына Турцияда дүйнөнү дүңгүрөтүп бир канчалаган аламаттар болуп жатат. Оору соорубаса деле бар байлыгын жыйып жаткан адамдар өтүп жатат дүйнөдөн. Сиз да өтөсүз, мен да өтөмүн. Бирок биз менен сооптор гана, жакшы амалдар, окуган намаздарыбыз гана кетерин эстен чыгарбайлы. Бул жашоо конокпуз. Азгырылбайлы өтө көп. Жакшылык кылып жетишип калайлы. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Мына урматтуу достор, биз азыр Дордойдо мына ошол Нурайымдын акыбалынан биз мындан алдын бир кайгы менен кайрылып, каяка бир жол табарын билбей, кантебиз деп турган учур сааттар болчу. Биз менен бирге болуңуздар. Азыр ошол кантип бүгүнкү күндө ошол сүйүнүчкө келип жеткендик тууралуу маалыматтарды бөлүшөйлү. Азамат байке рахмат. Арыштын кызы турбайбы эле? А сен Арыштын да кызын багып атырыңбы? Жок, аны өзү багат. Sen balan kara balan. Balan. Саламатсызбы? Кандай эже? Жакшы. Ден соолугуңузга жакшысыздарбы? Жакшысызбы эже? Кандайсыз? Жакшысыңар. Келестер. Эже, кандайсың? Ана бетти аччы. Ах. Кандай ден соолук жакшыбы? Оба? Кандай барып келдиң Турцияга? Жакшы барып келдиңби? Врачтар жакшы экен? Сен жакшы кылып койдубу? Алып эмесе. Мындай эме кылган эле жок да көп. Кыйналган эле жок да? Кыйналган жок, жакшы. Жакшы көтөрдү, жакшы иштеп кетти бирок сразу. Кудай буйруса. Жакшы, шүгүр. Жакшы, Кудайга чексиз шүгүр буйруса. Мен дагы эме угуп алып өткөн эметкенен сүйүндүм, анткени байым колубуздан келгенчелик да. Кичине болсо дагы бир айрым учурларда жакшы сөзгө дагы жардамыбыз тийген учурлар болуп калыш керек. Кичине болсо дагы кичине көмөктөшөйлү деп. Ана мындай нерсени укканда ар бир эненин жүрөгүндө баягы буга чейин канчалаган адамдар кайрылат, кээ бирлерде баягы жүрөгү ооруйт. Ар кандай жыйынтык менен жыйынтылат, анан кичине болсо да уксаң сүйүнөсүң. Анан ошону угуп алып сүйүнүп, анан тиги Айзора дагы айткандан мына элибиз менен, журтубуз менен жакшы эме менен бөлүшүп, кыйынчылыкта калтырбаган эл менен мындай бир кыйынчылыкта бирибиз таштаган эмеспиз дегенге далил мунун баары. Мына урматтуу достор, биз азыр Дордойдо мына ошол Нурайымдын акыбалынан биз мындан алдын бир кайгы менен кайрылып, каяка бир жол табарын билбей, кантебиз деп турган учур сааттар болчу. Биз менен бирге болуңуздар. Азыр ошол кантип бүгүнкү күндө ошол сүйүнүчкө келип жеткендик тууралуу маалыматтарды бөлүшөйлү. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ошо баарыңыздарга терең ыраазычылык. Буюрса кыргыз элимдин жана көптөгөн адамдардын, себепчи адамдардын аркасында биз Турция мамлекетине барып пересадка кылдырып келдик кызыбызды. Буюрса жыйынтык жакшы. 5 айдык ошо гемодиализде күндөрүбүз 5 мүнөттө эле өтүп кетти. Артыңа карасаң коруп кетесиң бир четиненчи. Кудайга шүгүр, бирок кызым жакшы болуп кетти. Өзүм донор болдум. Донор болгон бул өтө деле коркунучтуу эмес.
балаңдын ооруп жатканын көргөн учурга караганда балдарыңардын өмүрүн сактагандан эч качан коркпогула. Бул донор болгон коркунучтуу эмес. Кадимкидей эле жашоо, кадимкидей эле жашооңор уланат. Ошо шүгүр кызым айып кетти буюрса. Айтсаң, Зора, ошол учур саатта эми азыр бул нерсе сенин эч кандай бир мындай ошо деги эле кыйынчылык деги эле болбосун эч үй бүлөдөчү, бирок ошондой кыйынчылыктарды жеңген дагы адам бар, жеңе албаган адамдар да бар да. Бирок сен күчтүү адам экенсиң. Ошону жолун таап, ошондой бир жүрөгүңдү өзүң эмеге төшөп, баарына даяр болуп, бала үчүн баарына даяр болгон энелер бар. И ошондой андай эмес дагы энелер бар да. Ошон үчүн сен күчтүү экенсиң, ошон үчүн ушундай Кудай таалам дагы берип, азыр мынтип жашнап калып эне бала, жашнакай чогуу отурганыңарга сенин мындай чоң бир эмең күчүң да, ошого дагы эркиң. Аллах таала өзү дагы да мындан да жакшы иш насип кылсын. Анан айтсаң, азыр ошол барып пересадкага барганда, ошол операцияга кирер алдында дагы мындай бир кандай сезимдер болду сенде? Операцияга кирүү алдында мындай кандай адамда даже тиш жулдураарда деле коркунуч бар да. Анан бул жерде деген чоң операция да булчу. Мен болсо ошо операцияга баратканда негизинен башынан эч нерседен корккон жокмун. Өзүм донор болуп атканыман корккон жокмун да. Мен коркконум бул кызым ошо бөйрөк иштеп кетиши, дальше кандай болот, жыйынтыктан коркоттум. Немеге операционныйга кирип атканда тилек кылып, дуа кылып аттым. Биринчи мени киргизип кетти, кызым калып калды. Өлө дуа кылып эметип аттым. Мен өзүмө азыр ошо сезимди ойлосом, мен өзүмө дуа кылбаптырмын ошо жерденчи. Мен кызым деле ойлоп аттым. Анан ошо апамдар айтышты, ошо биринчи мени алып келишти, жарым саат кызыман эрте, анан кечке наркоздон ойгоно албай, Нурай деп эле ушинтип бериптирмин кечкечи. Мен өзүмө дуа кылбаптырмын ошол кезде. Ошо. Эми операциядан чыктың го, Айзура. Операциядан чыгып эле анан көздү ачып, өзүңө келген учурда дагы биринчи орунда эле кызым мисалы. Кызымды анан уктай албай жаттым кечке, күтүп аттым кызым качан келет депчи. Эмне болду деп кечиксе да өлө сарсанаа болуп аттымдайчы мен. Анан көрүп апамдар айтат, ошо уктап калдың депчи. Ал кезимди бирок азыр мындай элес булас эле болуп калды да, аябай билбей калдым. Кызы жарым саат кийин келди. Келатканда эле сестим, Нурай келип атты эле. Чуркап эле эшикти ачсам, врачтар сүйрөп келатышыптыр Нурайды. Анан Нурайды алып келип эле көтөрүп жаткырып берип кетишти. Алар кеткенден кийин бул Нурайды көрүп алып эле анан кийин уктап калды сразу. Жүрөк тынчып, Нурай келдиби деди, анан келди десем эле андан кийин уктап калды. Эми ушул жерден сиз айтыңызчы, тайына катары эже. Баягы мына өткөн кайгылуу күндү бүгүн кубаныч менен, баягы кубаныч көз жашы менен алып эстеп атабыз да. Сиз айтыңызчы, мына азыр Кудайга чексиз шүгүр ушул күнгө жеткизгендигин. Ал эми сиздин кызыңыз кызым деп атат. Сиз кимди ойлодуңуз ошол жерде? Айтыңызчы, чын айтыңызчы. Мен чынын айтсам негизи экөөнү тең ойлодум. Мен тигини кечикейинен бактым да Нурайканы кымынайынан багып чоңойтком өз баламдай кылып. Анан мен экөөнү тең эле ойлоп аттым. Экөө кандай болот эми деп келгиче 5 саатта келишти. 5 саат, 5,5 саатта келишти. Ошого чейин отурдум. Кудайдан тилеп кандай болот экен деп аябай коркуп аттым. Анан Айзура келгенден кийин мен дагы Нурайкадан коркуп аттым. Эмнеге экөө чогуу биринчи келип атат деп. Анан жанымдагы айтты, эже жарым сааттан кийин келет деп. Анан ага деле ишенбегендей болуп турдум да. Эмнеге кечигип атат деп пушайман болуп. Бул улам сураган сайын келет деп койман. Кудайдын буйругу эле бат эле жарым саатта келип калды. Айкам келип калгандай эле. Кызым да тынчалып калды, мен да тынчалып калдым. Зайым буюрса. Жараткан өзүнө берген болсун. Анан эми Ошо биз болсо мага биринчи апам айтып калды да, ушундай фонд бар экен деп. Анан апам айткандан кийин мен Инстаграмдан издеп баштадым сизди. Карап, анан айткандарды көрүп, отзывдарды көрүп, анан эметтим да. Көп эле фондторго бардык биз, чынын айтканда аларда деген көбүнчөсү эле жанагындай өздөрүнүн реквизитин коюп акча чогултушат экен да алар. Анан мен андайларга башында айласыздан эметип өткөнсүң, анан
Андан кийин ошо издештирип атып, сиздин адресиңизди таптым Инстаграмдан карап, анан бардык. Барганда сиз да өзүңүздүн кеңештериңизди айтып эметкенде дагы көп нерсеге көзүм ачылды. Көп нерсени мындай кылат экен, тиндей келет экен деп үйрөнүп, анан ошентип аттык. Анан сиздердин иштериңиздерди улам карап турам, азыр деле көрүп турам. Инстаграмдан, ТикТоктон деле эфирлериңиздерди көрүп эметип турам. Чынын айтса, өтө ыраазыбыз Азамат байке, сизге чын. Баарыңыздарга ыраазыбыз. Биздин үнүбүздү элге жеткизген силерсиңер, чынын айтканда. Ошо көптөгөн энелер дагы азыркыга чейин чалып сурашат, силер ушундай чыкпадыңар беле, эмне болдуңар депчи. Ошо энелерге дагы кыргыз элине кайрылып кетмекмин. Чоң рахмат, эжелер, аталар, апалар. Силердин аркаңыздар менен биз айып келдик. Сарсанаа болбоңуздар, баары жакшы. Кудай буйруса, Кудай буйруса. Ооруга туш болгондо, диагноз чыга баштаганда эле ушу больницадан бөйрөк алмаштырыш керек, андан башка айла жок дешти. Ошону укканда биз кандай эмне кыларыбызды да билбей калдык да. Анан жардамга муктаж боло баштадык. Жардам сурай баштадык. Туштан, тияктан, бияктан издей баштадык. Кимден кандай жардам болот деп сураштыра баштадык. Анан ошентип жүрүп эле сурадык, эми көп элге айланса болот. Эл жардам бере башташты. Ошонун ортосунда сени таптык, сага ушу жардам сурадык. Кудайым жакшы эме экен. Ошо рахмат сага дагы. Өмүрлүү бол, ден соолукта бол. Сенин артың менен, элдин арты менен, эл журтумдун арты менен кызым аман эсен айыгып келди. Кубанычыбыз койнубузга батпай турат. Кубанычтабыз. Баягы ошондой ойлонгон көп ойлор баарысы артта калды. Кудайым буйрса. Жакшы, баарысы жакшы. Кызым экөө тең жакшы болуп келишти. Өзү барып, өзү операция кылдырып, өзү алып келди. Эмне деп айтардым да, сүйүнчүмөн сүйлөй албай атам, айта албай атам. Эң негизги ошол сиздерге окшогон эне батасы, эл батасы адамдарды агартып көбөйт деп, биз ошон үчүн жамгыр менен жер, бата менен эл көрөт деп аталар ошон үчүн бекер айтпапты да. Алар кайнап бүтүп, бунун баарын эмесин көрүп, анан айтып келеткен да, акылдуу сөздөрүнчү. Анан иншалла сиздердин берген бата кабыл болсун. Биздин ой максат ушул. Анан кечкеде баягы дүйнөнүн аркасынан чуркап эле, анан пайданын үстүнөн чуркап жүрө берсек деле, пайданын аркасы бир күнү бир сайда экен да, бир кабырдан эле түйүндө экенбиз. Анан ал жерде деле жалгыз жаткан күнү сиз менен биздин ошол жакшылык кылган ишибиз жаныбызга жардамы келет экен. Соопчулук. Ушу соопту керек деп бүгүн эл чакырып кылып беребиз. Анан берген батаңыз кабыл болсун. Рахмат. Эми мунун деле кичинекей кезинен бери эле чогуу чоңоюп, чогуу бирге жүрөбүз, айланайын эми. Элден айланса болот. Ошол Нурайканы ушинтип калат деген оюбузда деле жок болчу. Анан биринчи укканда жаман эле акыбалда болдук. Өзү кичинекей бала болсо, ушундай болот деп кимдин оюнда бар эле. Эч кимибиз ойлогон эмеспиз. Аябай акыбалыбыз жаман эле болду. Оор акыбалда болду. Эми өстөрү жетим бала жесиргатын дегендей, өстөрү мындай турмушта жашабаса, эми ушунча акча чогулуп, ушул кыз операция болуп, ушул акыбалга келеби, эмне болот деген ой деле жакшылык ойго кетпейт экен эч кимдинчи. Анан эми жакшы элге айланса болот. Кудайга шүгүр, силердин жардамыңар менен, элдин жардамы менен ушул акыбалга келдик. Бир кишинин акчасы эмнеге жетет ба? Көп түкүрсө көл болот дейт, көп түкүргөн үчүн. Кудайга шүгүр, элге ыраазымын. Журтка ыраазымын, элден айланайын. Ошонун ичинде силерге да айланам, алдыңа кетейиндер. Аман болгула, өмүрлүү болгула. Кудайым ушу баарыңарга ден соолук берсин, тынччылык, токчулук болсун. Эч ким жылаандын баласы оорубасын, кыскасычы. Эч кимдин башына келбесин. Нурайкам аман болуп, бактылуу кыз болсун. Бактылуу болсун. Айзурам дагы ушунун рахатын көрсүн. Апасы да рахатын көрсүн. Бирине бири жөлөк таяк болушуп. Бир тууганың колуңду аркаңа чапсаң кайрылбайт да, бооруңа тиет да бар. Бооруң болгондон кийин кейит экенсиң, бир тууганыңа бооруң ооруйт экен. Кудайыма шүгүр, Аллага шүгүр, ушул жеме сүйүнүм, кубанычым койнума батпай турат. Атайым жумбалдан келип, ушуну тосуп алып ушул жерде жүрөм. Ушуну карапчы, рахмат айланайын, рахмат, ишиңерге ийгилик болсун. Ден соолугуңар чың болсун, силердин бала бакыраңар аман болсун.
Мына урматтуу достор, мекендештер, ушул мындай кубаныч менен бөлүшүү бул өтө жакшы нерсе. Анткени жакшы жаңылыкты адамдын жан дүйнөсүн сүйүнтөт. Анан мына жерде отурган биздин кичинекей кимдир бирөөчү мына карындашыбыз, кызыбыз десек болот. Анткени кыргыздын кыздары, ушундай энелер биз дагы чакырыгыбыз дайым ушундай бир кыргыздын ар бир энеси менин энем деген түшүнүктө чакырык кылабыз. Ошол чакырыктарыбыз жерде калбастан, ошону дагы бир туура кабыл алып, аяр жүрөк менен ушундай бир кайдыгер карабастан кайрымдуулукка кол сунуп ушинткөнүңүздөр үчүн мына бул үй бүлөдө мындай жүрөккө тынчтык орноп, Нурайымдын ден соолугу жакшырып, мына Кудайга шүгүр буйрса, мындай ойносо оюнга тойбой турган убагында мына минтип Кудайга шүгүр жакшырып келип отурат. Буга себеп болгон мына жарык дүйнөгө алып келгенине себеп болгон мынакей Айзура карындашыбыз Аллах мындай бир берген сыноосуна жеңилдик берип, дартына дабасын бергендигине чексиз шүгүр. Анан эми биз дагы ушу алгачкы келип, мына бул үй бүлөнүн кайгысын менен кабар алып, анан ошодон элге журтка маалымат берип келгилечи, мына ушундай кыргыздын кызы жашаш керек, Нурайымга окшогон кыздар эртеңки келечеги кең кыздар деген чакырыгыбызды жерде калтырбай, туш тараптан колдоого алып, менин да улам тынбай WhatsApp'ыман сурашып да. Жана силер чыгарган видео менен көптөр сурайт да. Анан ошону реквизит такпы деп сурашат. Мен так деп эмет берем. Кээде силердин номериңерди берем. Ушинтип байланышта болуп жаткан мекендештер болуп жатты. Мына ушундай бир туугандарга аябай ыраазычылык. Кимде ким кол сунган болсо, сунган колуңуздарга Аллах Таала ушундай соопторду жазып, мына менин ар бир кадамдарымды Кудайдан тилейм, ушу кадамдарыбызга сооп жазса экен деп. Анткени ал соопко сиз да муктажсыз, мен да муктажмын. Биз муктажбыз. Анткени ошол сооп бизге керек. Ошол сыяктуу. Анан Кудай буйрса, Айзура, ушул мисалы мындан кийин деги эле кыйынчылыктар болбой, мына эне жүрөгүндө тынчтык орноп, мен дагы сенин жүзүңдөгү жылмаюуну көрүп сүйүнүп атам. Анткени сенен дагы ушул нерсени угуп алып, Кудай буйруса, деги эле Кудай буйруса бактылуу кыздардан болсун наристелер. Ошол достор, Кудай буйруса мындай деги эле эч бир жан ооруп кыйналбасын, бирок кыйналган кезде кайрылганыбызда кайдыгер карабай, мына ушул дагы да болсо Нурайымга дуа кылып, ушул видеону көрүп, бөлүшүп, бактылуу болушлугуна, бүгүнкү чейин сиздер материалдык дагы, моралдык да жардам бердиңиздер. Эми мындан кийинкисинде сиздердин акчалай эмес, сиздердин бата тилегиңиздер ушу жакшы дуа кылып коюңуздар. Мындан кийин дагы мындан да жакшырып, жана бул дүйнө акыреттин бактылуу болушлугуна, ушул энесине бир мээримдүү, элине журтуна кызмат кылган кыргыздын кызы болушлугун үчүн дуа кылып коюңуздар, Кудайым буйруса. Амин. Бурай. Азамат байке рахмат. Вай жаным десем. Мен айыктым деп айт. Мен айыктым. Баарыңыздарга рахмат деп. Баарыңыздарга рахмат. Ай молодец. Сен канчага чыгып калдың? 7-ге. 7-ге чыктыңбы? Сен жана тиги Турцияга бардың го? Ошол жактан кимдерди көрдүң? Жана Султан Сулайманды көрдүңбү? Жок. Кимди көрдүң аяктан? Аяктан 4 эле кыздарды көрдүм. 4 эле кызды көрдүңбү? Сен менен тең бекен, чоң бекен? Чоң экен да. Чоң бекен. Достор таптыңбы, тапкан жоксуңбу? Жок. Дос жок бекен аякта? А биякта досторуң барбы садикте? Ооба. Ким деген досторуң? Досторум ким эле? Ким эле аттары? Акбайды. Акбайбы? Унутуп калдыңбы? Садикте окутту, мектепте окутту. Ой, сен мектепке барып калдың беле? О, бул мектеп барабы? 1-класс болчу да. Мектепке. Жакшы. 2-класс болот. Анан сен эми чоңойгондо ким болосуң, Нурайым? Чоңойгондо соң врач болом. Ой, чоң врач болосуңбу? Ой, молодец. Эмне сайган врач болсуң, айтышкан айтчы. Жана мойнумга диализ таккан. Диализ таккан врач болду. Жөн эле уколда сайып койбойсуң, диализде врач болосуң, Ой, молодец. Аны канча жазың? Жөн эле сайымда. Не деп айтасың сайытканда? Бит коюп, анан чыдап коя дем. Минтип карабайсыңбы анан сен? Жок. Антпейсиңби балдарды? Кантип карайсың? Келегай. Күлүп карайсың. А сени кээде врачтар минтип карачу эле? Кантип карачу эле? Минтип. А сен ошентип карап атканда сен ооручу эле, ошо жана мен укол менен салып атканда минтип. Мойнуңа сайганда ооручу эле? Жок. Ооручу эмесе? Илач элең го анан сен.
Сен мен келсемчи, үйгө келсем сеничи Нурайым, апаң жана темени кошуп диализ кошуп атыптыр го, мынтип сайыпчы. Ичиңе. Ичиңечи. Ошондо оорутчу беле? Жок. Оорутпачу беле? Моюнга сайганда оорутчу. Оорукканда не дечиң эле? Эстесидиби? Ыйлачы айкын. Азыр оорубай калдыбы? Жок. Алтынчы ооруба. Мына ошо ооруба, э? Жой десе.